Саламатсыздар урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз кылмыш жаза укугу боюнча баяныбызды улантабыз. Мындан ары биз каналыбызда кылмыш жаза кодексинде каралган ар бир кылмышка мүнөздөмө беребиз жана анын белгилерин, өзгөчөлүктөрүн, жиктөө тартиптерин жана башка өзгөчөлүктөрү жөнүндө сиздерге баян кылып бермекпиз. Демек, кылмыш жаза кодексинин өзгөчө бөлүгүндө биринчилерден болуп, бул адам өлтүрүү статьясы. Адам өлтүрүү кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинде каралган. Ал жерде биринчи бөлүгүндө жазылат: адам өлтүрүү бул башка адамдын өмүрүн кыйуу деп. Демек, бир адам атайлап башка бир адамдын өмүрүн кыйганда бул адам өлтүрүү болуп эсептелинет. Башкача айтканда, эгерде ошондой ниетте болсо, ошону кааласа, ошону аягына чыгарып бирөөдүн өмүрүн кыйса, демек бул адам өлтүрүү деп эсептелинип, кылмыш жаза кодекси тарабынан жазага тартылат. Эми адам өлтүрүү кандай болушу керек? Бул кылмыштын белгилери кандай болушу керек? Адам өлтүрүүдө дайыма адамдын өмүрү кылмыштын объектиси болуп эсептелинет. Адамдын өмүрүн мамлекеттик орган, мамлекет өзү дагы кыюуга акысы жок бүгүнкү күндө. Анткени өлүм жазасыны биз мыйзамдан алып салганбыз. Өлүм жазасы колдонулбайт. Башкача айтканда, кылмыш жасада дагы өлүм жазасына тартылбайт. Демек, бир дагы адам, бир адамдын өмүрүн кыюу укугу жок. Өмүр баасыз, өмүр ыйык, демек ага кол салып анын кыюуга эч ким акысы жок деген сөз. Жалгыз объект адамдын өмүрү бул кылмышта. Ошондуктан адам кишинин деп атат дейм, кишинин ар бир, биз юрист болгондуктан ар бир сөзгө көңүл бурушубуз керек. 122 беренеде түз эле жазып койгон, бүгүнкү күндө мыйзам чыгаруучу: адам өлтүрүү башка кишинин өмүрүн кыюу деп. Сиз аны түздөн түз тамгалай түшүнбөңүз, сөзмө сөз. Ал жерде атайлап өмүрүн кыюу деп түшүнсөңүз болот. Бул жерде бул статьянын кээ бирде адам өлтүрүүлөрдүн объектиси болбой калышы мүмкүн. Эми мисалга, жаңы төрөлгөн баланы энеси тарабынан өлтүрүлүшү деген берене бар. Мындай жагдайларда жаңы төрөлгөн бала ал башка кылмыштын объектиси болуп калып атат. Жаңы төрөлгөн баланын өмүрү башка кылмыштын объектиси. Калган бардык адамдардын өмүрү ушул кылмыштын объектиси болуп калат. Демек, ушул нерсени түшүнүбүз керек. Субъектиси боюнча бул кылмыш боюнча 14 жаштан кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Кылмыш жаза кодексинин 28 беренесине ылайык 122 берене, то есть адам өлтүрүү жасаган адам 14 жаш куракка толгон адам жоопкерчиликке тартылат деп турат. Демек, 14 жашка толгон адам, акыл эси соо адам өмүрүн кыйган үчүн жоопкерчиликке тартылат дегенди түшүндүрөт. Эми объективдүү жагына өтөлү. Адам өлтүрүү, адамдын өмүрүн кыюу үчүн адамдар активдүү аракеттер менен жасашы мүмкүн, жана аракетсиздик менен жасашы мүмкүн. Активдүү аракеттерге мисалы атып салуу, кыйнап тепкилеп сабап өлтүрүү, муунтуп өлтүрүү, чөктүрүп өлтүрүү, жардырып өлтүрүү, ушул сыяктуулар активдүү аракеттер деп айтылат. Эми көпчүлүк учурда адамдын өмүрүн кыйганда активдүү аракеттерди жасоо менен ишке ашат. Ошондой эле аракетсиздик менен адам өлтүрүшү мүмкүн. Мисалы, картайган ата-энесини карабай, дары бербей, тамак бербей, же дарыга муктаж адамга дарыны бербей, ошол өлтүрүү максатында ошого муктаж нерсени бербестен адамды өмүргө кыйышы мүмкүн. Мисалы, төшөктө жаткан адамга тамак бербей эле койсо, ачкачылыктан өлүшү мүмкүн. Ал өлүшүнү билип турат, каалап турат. Демек,
Аракет кылыштын ордуга аракетсиздик жасагандыктан адамдын өмүрү кыйылып жатат. Демек аракетсиздик менен да адам өлтүрсө болот деген түшүнүктүү. Бирок адам өлтүрүүдө ар бир тергөөчү болобу, ар бир сот териштирүүдө болобу эмнеге көңүл буруш керек? Ушул адамдын, кылмышкердин деп айталы, жасаган аракети менен аракетсиздигин негизинде өлүм чыкты дегенди түздөн түз далилдемейин. Ал адамдын бул өмүр кыюуга байланышы бар экендигин аныктай албайбыз. Себеби мисалы адам өлдү. Өлүүнүн себеби тийген октон өлдү же жаракаттан өлдү. Ошол окту, ошол аракетти кылмыш жасаган адам жасады. Башкача айтканда өлүм дегенин аракети ортосунда түздөн түз байланыш болуш керек. Эгерде тергөө ушуну далилдей албаса, өлүмдүн келип чыгышына кылмышкердин аракетидеги ортосундагы байланышты далилдей албаса, анда кылмыштын курамы жок. Көпчүлүк учурда мисалы талаада уруп сабап таштап коюп кеткенде ал сууктан өлүшү мүмкүн, тоңуп өлүшү мүмкүн. Ур токмоктон эмес. Мисалы өлүмүнүн себебин аныктаганда тоңгондон, сууктан өлдү деп койсо, демек бул жерде уруп алган жаракаттан эмес, башка себептен өлүп калышы мүмкүн. Демек бул жерде ойду билдирген, ойду далилдөө өтө кыйын болуп калат. Кылмышкердин ошол өлтүрүү ою бар беле, жок беле. Ошондуктан ар бир кылмыштын ушул адамдын өлүмгө себепкер экендиги, жөнөкөй тил менен айтканда себепкер экендиги далилдеш керек. Ошондо гана ал адамды адам өлтүрдү деп айтууга негиз болот. Сен себепкерсиң, сен жасаган аракетсиздиктен ушул өлүм келип чыкты деп. Бул объективдүү жагы. Субъективдүү жагы адам өлтүрүүдө. Бул ошол кылмыш адамдын өмүрүн кыйып жаткан адам ошол өлүмдүн келип чыгышын каалашы, ошону сезе билиши, ошондой бул адамдын өлтүрүп жаткандыгын билиши бул өтө чоң таасирин тийгизет. Мисалы тергөө мезгилинде ушуну далилдеш өтө кыйын. Себеби бул адамдын ички ою, тилеги. Аны тергөөчү ошондой оюнун тилегин фактылар менен далилдеп көрсөтө алышы керек. Мисалы жараксыз эле куралды көтөрүп барып бирөөдү атам деп атса, жараксыз курал экенин, атылбай турган курал экенин билет. Демек адамда өлтүрүү ою жок да, себеби ал ошол куралдын жараксыз экенин билет, анан ок чыкпашын билет. Демек бир мылтыктын жараксыздыгы, куралдын жараксыздыгы ал адамдын андай ниети жок экендигин түшүндүр. Эми тескерисинче карайлы. Окту чыгарып жатат, бирок адам өлбөй калып атат. Бул учурда өлбөгөндүгү үчүн биз адам өлтүрүү дегенди кое албайбыз. Анткени ниети де өлтүрүү болгон. Ой тилеги максаты ошол өлтүрүү болгон. Демек өлбөгөндүгү үчүн биз адам өлтүрүү деген статьянын алдына адам өлтүрүүгө аракет жасады. 37-ci беренин 122-ci беренин алдына 37-ci беренини коюшубуз керек. Анан анык келип чыккан жаракат боюнча дагы бир берени коюуга туура келет. Демек бул кылмыштардын жыйындысы болуп калат. Башкача айтканда адамдын ою боюнча жазасыз калган жок деген түшүнүктү. Адам өлтүрүүгө аракет жасады, аягына чыккан жок. Ага көз карандысыз жагдайларга байланыштуу. Мындай учурларда биз кылмыштардын жыйындысы менен адам өлтүрүүгө аракет жасады жана чыныгы келип чыккан натыйжа менен кылмыштарды жиктеп, кылмыш жоопкерчилигине тартабыз. Демек
ошол адамдарды же ошол адамды өлтүрүүгө жасаган ниетини милдеттүү түрдө далилдешибиз керек. Ошондуктан ар бир кылмышта түздөн түз ушуну далилдемейин бул статья менен кылмыш жоопкерчиликке тартуу оор болуп калат. Бул жалпысынан адам өлтүрүү боюнча объективдүү, субъективдүү белгилер. Бирок биз адам өлтүрүүдө өтө маанилүү болгон эки нерсени унутпашыбыз керек. Бул кылмыштын мотиви жана максаты. 122 беренеде 3 багытта киши өлтүрүүдө максаты түздөн түз көрсөтүлгөн. Пайда табуу максатында, органын сатуу максатында, бейбаштык максатында деп. Эгерде адам өлтүрүүнүн максаты өзүндө көрсөтүлсө, анда ошол экинчи бөлүк менен квалификация кылууга туура келет. Эгерде экинчи бөлүктөгү оордотуучу жагдайлар жок болсо, бардык адам өлтүрүү 122 берененин биринчи бөлүгү менен жиктелүүгө жатат. Эми көбүнчө бул баягы эмнеден болот? Мотив деген өзү латин тилинен которгондо кыймылдатам деген сөз да. Ошондуктан кылмыштын мотиви деген ошол адамды ошол кылмышты жасаганга эмне кыймылдатты? Кызганычтыкпы, пайда табуубу, көрө албастыкпы, же болбосо өзүн өзү көрсөтүүчүлүкпү, же жөн эле бейбаштыгыбы, же карьерабы, ушундай себептер адамды түрттөт, кыймылдатат ошол кылмышты башка бирөөдү өлтүрүүгө. Мисалга, бирөөдү өлтүргөндө пайда табуу максатында өлтүрүшү мүмкүн. Бирөөдү кызганычтын себебинен өлтүрүшү мүмкүн. Бирөөнү бейбаштыктан өлтүрүшү мүмкүн. Бирөөдү улуттук же башка белгилерге байланыштуу көрө албастыктан өлтүрүшү мүмкүн. Ушундай жагдайлар кылмыштын мотиви болуп ham калат, максаты да болуп калат. Теорияда ошондуктан көпчүлүк учурда мыйзамда көрсөтүлсө ал негизги белги болуп калат дейт, максат. Көрсөтүлбөсө тергөө үчүн, далилдеш үчүн аны аныктоо өтө милдеттүү деп айтылат. Демек, ар бир адам өлтүрүүнүн себебин жана түрткүсүн далилдеш керек. Ансыз болбойт. Себеби ансыз биз ал кылмыштын бетин ачууга, чыныгы окуяны аныктап тастыктоого жетише албайбыз. Ошондуктан ар бир иште чогулган материалдарды коюп, аны чектеп, ажыратып, кимиси кайсы белгиси, кайсы чыныгы фактылар эмне жөнүндө сүйлөйт. Ушуну аныктамайын сайын квалификация кылууга болбойт. Себеби ар бир факт, ар бир көрсөтүп аткан далил, ар бир келтирип аткан далил, ар бир көрсөтмө адам ошол кылмыш жасаган адамдын эмне максаты болгондугун, эмне түрткү болгондугун сизге айкын көрсөтүп берет. Мисалга, бир дагы кылмыш мотивсиз жасалбайт да. Түрткү, бир нерсе түрткү болот. Ансыз жасалбайт. Адамды жөндөн жөн өлтүрүүгө болбойт. Бир мотив бар, же бир максат бар. Демек, ошол максат далилдөө, мотивти, максатты далилдөө адамдын чыныгы адам өлтүрүүгө ниети болгондугуну түздөн түз далилдеп берет. Ошондуктан адам өлтүрүүдө кылмыш, адам өлтүрүүнүн мотиви, өлтүрүүгө болгон түрткү, кыймылдатуучу нерсе жана анын максаты түздөн түз кылмышты аныктап айкындоого жардам берет. Эгерде жана мен айткандай түздөн түз оордотуучу жагдайлар жок болсо, оордотуучу белгилер жок болсо, анда дайыма биз
жөнөкөй курам деп коет. 122'nin birinci bölügü менен kılmış жоопкерчилигине тартып айыбыны коебуз. Андан кийин биз өзгөчө белгилерди дагы мисалга кылмыш жасоодо адамдардын катышкандыгы, алардын ролдору жөнүндө экинчи бөлүккө түшөт. Себеби бул адамдардын тобу тарабынан жасалган деп квалификация болот да. Ошондуктан биринчи бул эмне жөнүндө айтсак болот. Биринчи бөлүгү демек bir адам эч кандай оордотуучу жагдайы жок өлтүргөн кезде биринчи бөлүк менен квалификация болот деген түшүндүрөт да, жөнөкөй сөз менен айтканда. Эгерде bir адам эки адамды өлтүрсө, анда экинчи бөлүк өтөт. Эгерде эки адам bir адамды өлтүрсө, бул дагы экинчи бөлүк өтөт. Ошондуктан бардыгыбыз билишибиз керек, bir адам гана оордотуучу жагдайы жок өлтүргөн болсо, анда бул 122'nin birinci bölügü болуп эсептелет. Эми бул көпчүлүк учурда жана биз айткандай түрткү болуп кызганыч, себеби кызганычтан өлтүрүү деген экинчи бөлүктө жок. Куралбастык, ушул сыяктуу да эми. Мисалы пайда табуундо максатында киши өлтүрсө, анда экинчи бөлүк өтүп кетет. Мен айтайын деп жеткиликтүү болуш үчүн айтайын деп атам, ошо кызганыч боюнча адам өлтүрүү деген жок да, ошондуктан алар биринчи бөлүктө эле калып калат. Ушуга көңүл бурушубуз керек. Демек, объект адамдын өмүрү, субъект 14 жаштан акыл эс соо адам жоопкерчиликке тартылат. Кылмыштын объективдүү жагы бул ошол келип чыккан өлүм менен тиги жасап жаткан адамдын ортосундагы аракетинин ортосундагы түздөн түз байлар. Башкача айтканда өлүмгө себепкер тигинин аракети, субъективдүү жагы түздөн түз ошол адамдын өлтүрүүгө ниеттин кылышы, ниетинин болушу, ошонун каалашы жана аягына чыгарыш. Кылмыш бүттү деп качан гана адамдын өмүрү кыйылганда айтылат. Мисалга адамга кол салды, өлбөй калды, бирок комада жатат дейли. Аздырынча сиз адамга кол салуу менен 122'nin алдыга 37'ni коюп туруп ишти козгой турган болсоңуз, ал адам ошол бойдон комадан чыкпай өлүп кала турган болсо, анда уже переквалификация болот. 122'ci берене менен эле жоопкерчиликке тарта берет, эсли оордотуучу жагдай жок болсо. Адам өмүрү кыйылса да, ошонун себебинен өлүп калса. Демек, адамдын өмүрү кыйылмайын 122'ni өзүн коюуга болбойт. Демек, адам өлүш керек, өмүрү кыйылыш керек, андан кийин гана 122'ci беренени койсо болот. Бул кылмыштын аякташы жөнүндө. Демек, кылмыштын курамы материалдык. Бул негизги жалпы белгилер. Ал эми биз кийинки чыгарылыштарда ошол адам өлтүрүүнүн оордотуучу жагдайлары, башкача айтканда квалификациялык белгилери бар адам өлтүрүүлөр кандай квалификация болот, ошол жөнүндө сөз кылмакпыз.